Жалгызым менин жашоомдо сенсиң, кылыктарың чыгат эркелесең сенин, жаратканымдын энчилеп мага буйруп койгон белеги сенсиң сен. Мен түбөлүк дайым толкамаш жүрөлүк жаным, кабатка чөмүлүп бирген таталы сүйүүнүндамын мен сени сүйөмүн, татына кайым тарын чагыпсың балапаным мен сени сүйөмүн, жан дүйнөмдөн көкөлөп учкан көпөлөгү. Азыр той болуп атат, эми тойго чейинки мезгилдер элге кызык болуп атат да. Асел эжени, Асел айымды биринчи жолу көрүшүңүз каерде болгон? Биринчи каерден көргөнсүз? Биз буга чейин бир жолу интервью бердик. Сиздер экинчи жолу алып атасыздар, эксклюзивдүү түрдө ушу телеканалдарга айтып атабыз. Биздин эң алгачкы таанышканыбыз ушул кайсы жылдары так эсимде жок. Бирок Асел экөөбүз ушул Бекборбиев агабыздын концертине мен чакырган, катыш бер деп, ошо администраторлор. Барсам ошол жерде Аселия дагы ошол жакта студияда, ыр жастырган студияда келиптир. Ошол жерден биринчи жолу көргөнмүн. Кайсы жыл болуп калат? Эсизде жок экен. Эсизде жок чындыгында. Биз жаңы ырдап чыгып аткан 7 жыл мурун. Ооба. Эсептеш керек. Бирок сиздин ой эсиңизде калган болсо керек да. Ошол кездеги Асел Кадырбекова кандай кыз эле? Сизге биринчи көргөндө кандай элестерди калтырган? Чынын айтсам, биринчи көргөндө мага мындай жакшы бир таасир калтырган окшойт. Кийин мындай оюма келип жүрдү. Асел жаккан албетте. Анан жакшы деле мен баягы болочок жубайым катары деле мындай эме кылып көргөн эмесмин. Кийин биз Асел экөөбүздү ушул адамды алыска чыкканда кандай адам экенин билесиң. Кийин ошол менен мен продюсерим Канат Кадыржан ушу Аселияны гастролго сураган. Аселия да жаңы ырдап баштаган учур болчу. Анан кийин Аселия биздин гастролго чыгып, ошондо бир ай биз менен гастролдоп жүрүп, ошол жерде алгачкы сүйүүлөр ошол жактан башталган. Жакшы экен. Алгачкы сезимдер деп калдыңыз. Анан Асел айымдын кайсыл сапаттарын, кандай бир артыкчылыктарын баалап сүйдүңүз, баалап өзүңүзгө жубай кылып тандадыңыз? Багы Кандай сапаттары? Аселиянын кандай сапаттары? Аселиянын баардык сапаттары жагат мага, чынын айтканда. Мага ошондуктан жүрөгүмө туура келип аткандыктан баардык кылыктары ошоңуз менен мен арбап алды десем болот. Абдан боорукер, ыймандуу, баягы көп нерсеге жулунбаган, мырзаны абдан сыйлаган кыз. Ошондуктан ошол сезимдер мени арбап алды го деп ойлойм. Анан сүйүүңүздү билдиргенде интернеттен көрдүк, бирок өзүнө билдирген учур башка болсо керек, биринчи бир мындай мамиле түзүп алалы, кыз жигит бололу деген баягы сөзүңдөрбү? Кандай, каерде билгизгенсиз? Аселия билдирген. Тамаша, биз мен гастролдо келгенден кийин ошондо мен үйдө баягы бул үйүнө кетип, мен өзүм үйүмө кеткенде ушундай жолуккум келип эле ушундай сезимдер менде пайда болгон да. Анан кийин келип ушу Аселияны биринчи жолу ошондо Бишкекте паркка барып детелешип, анан ошондо баягы
сүйүү сезимдер билдирилип, анан ошентип кыз жигит болуп сүйлөшө баштаганбыз. Эми жакшы сапаттар көп. Кыз жигит болуп сүйлөшө баштаганыңыздарга канча мезгил болду? Кыз жигит жыл болуп сүйлөшкөнүбүзгө 7 жыл болуп калыптыр. 7 жылдан бери. Билинбей убакыт өтө берет экен. Баягы ошондо азыр биз азыр 2017 жыл болсо 2010 жылдары башталды да. Ушундай жас айлар болчу. Чөптөр чыгып калды. Буга чейин ош менен таанышсыз, күйөө балдарга дагы талаптар аябай күчтүү. Анан ош жергесине бир татыктуу бардык талаптарга жооп берген күйөө бала болом деп айта аласызбы бүгүн тойдун алдында? Чындыгында бул жакта салттар башкача экен. Биздин Токтогулда дагы салттар башкачараак. Бул жакта дагы ар бир жердин салты болот да негизи. Оштун салттарына да биз атайын даяр болуп келдик. Ошого жараша ылайыктуу досторумду алып келдим. Кече Кудага барганда жеңелерибизди тап келдик. Уят болуп калбаш үчүн. Мен өзүм дагы ырчы болгондуктан көп тойлорго келип калганда салттарын көрүп калчумун. Ошондуктан буюрса жакшы күйөө бала болууга аракет кылам. Мискен. Анан бир сизге болгон акыркы сурообуз деле болсун. Асел айымды тапканыңызга бактылуусузбу? Албетте бактылуумун. Асел айым сиздин жашооңуздагы Асел айымдын орду канчалык деңге? Асел айымдын орду бийик албетте. Анткени мен бул Асел экөөбүз кол кармашып атабыз. Буюрса ушул картайганча жанында болсо деп тилейм. Ошондуктан мен жүрөгүмдүн жартысын толуктаган адам. Ошондуктан бул адам мен үчүн аябай чоң нерсени ээлеген айым десем болот. Биринчи жолу сүйлөшүп жатканда эч ким эле ойлобосо керек, ушул үмүт болот, эми ар бир эле инсанда бирок толук ишеним болбойт да. Башында чынында экөөбүз бири-бирибизди жактырбачук да, эмне дегенде урушуп кетибиз, чарс-чурс болуп. Анан кийин чынында бул инсан мени бактылуу кылат деп ишенип, Нурлан да ишенген үчүн азыр чогубуз. Кайсы сыпаттарын баалайсыз? Кандай адам Нурлан өзү? Сиздин көз карашыңыз менен? Сөзсүз түрдө адам деген элге башкача болот. Анан эки адам, эки жакшы көргөн адам чогуу болгондо такыр башкача болот. Нурлан абдан боорукер, абдан көп жакшы сапаттары бар. Айта берсем көз тийип кетет. Ошон үчүн ичибизде эле калган аябай чоң сезимибиз бар да. Эми кызгануу сезимдери кандай болуп сиздерде? Мурда аябай кызганчыбыз бири-бирибизди, азыр болсо баарын түшүнүп, чоңоюп дегендей, азыр кызганыч жок. Акыркы сурообуз, Токтогулга келин болушка даярсызбы? Мындай баягы клибиңиздегидей тандырган анжа, буйсап дегендей. Сөзсүз түрдө эми жакшы көргөн инсаның үчүн баарына даяр болот экенсиң. Айымдан көп нерсе болот. Ошондуктан көп нерсеми балким мурда адат болуп калган нерсемди бактылуу болуш үчүн, Нурланды бактылуу кылыш үчүн көзүмдү жумуп, Нурландын айтканы менен буюрса баары болот деп айта алам. Жана бири-бирибизди бактылуу кылабыз деп ишенем. Бир жыл кысача десечи? Андай суроо болгон, макулдугун бергем. Бирок Нурланга ошо сөзүм аябай жакты окшойт. Мурдатам деп калды. Бирок баары Нурландын колунда деп билем.